Айыл чарба министрлигине жаш ишкер Илгиз Шаменов келери айтылууда. Редакциянын өздүк булактарынан кабарлашынча, бош калган айыл чарба жана мелиорация министрлигине жаш ишкер Илгиз Шаменовдун талапкерлиги каралууда. Илгиз Шаменов Кыргызстандагы эң ири Тянь-Шань форель балык чарбасынын башкы директору. Айыл чарба жаатында чоң аянттагы жерлерди иштетип, эт багытындагы букаларды баккан ферма иштетери айтылууда. Айыл чарба жана мелиорация министри Нурбек Мурашев 24-майда өз арызы менен кызматтан кеткен. Агрардык мамлекет саналган Кыргызстандагы айыл чарба жана мелиорация министрлиги акыркы жылдары коомчулуктун эң көп сынына кабылган министрлик. Бош калган министрликке жаш ишкер Тилек Токтогазиев өз талапкерлигин көрсөтүп, аны Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов колдоду. Ошондой эле Facebook колдонуучулары Бакытбек Мамыткановдун талапкерлигин көрсөтүүдө. Булак Барометр KG.